Быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жыл деп жарыялангандыктан Кара Суу районунун аймактарында санитардык абалды жакшыртуу жана айылдарды жашылдандырууну ишке ашыруу максатында жерлерде кызуу ишембиликтер өткөрүшүүдө. 3 айлык жарыяланган жашылдандыруу, көрктөндүрүү, жарыктандыруу боюнча ошого байланыштуу биз дагы иш-чаралар түзүп, ушундай иш-чара өткөрүп атабыз. Биздин бардык айыл өкмөттүн аймагындагы мекеме ишканалар, мектептер, бала бакчалар, ошондой эле биздин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Матраимов Тилекбек Исмаиловичтин демилгеси менен ар бир айыл өкмөткө райондук мекеме ишканаларды куратор катары бөлүп берген. Алар бир гана ишембилик эмес, бардык иш-чараларга ушундай биздин айыл өкмөттүн жамааты менен биргеликте ушундай иш-чараларга катышат. Мына бүгүн дагы келишип, госрегистрдин бардык жамааты биздин элибиз менен биргеликте ишембиликке катышып атат. Бул 3 айлык өнөктүгүн көзөмөлдөө жана жарлыкты колдоого райондук ишканалар тартылып, айылдарды таштандылардан арылтуу иш-чараларды жүргүзүүдө кызуу колдоп келет. Ошол мады айыл өкмөттүн өнүгүшүнө, мады айыл өкмөттүн тазалыгына, мады айыл өкмөттүн колдон келген бардык жардамыбызды ошол райондо 2 ишкана бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматында архив кызматы жана биздин кадастр, госрегистр бөлүнгөн. Деги эле ушул ар суббота күндөрү биздин коллективге жамаат менен мына бүгүнкү күндө коллективибизде 100 адам болсо ошонун бардыгы активдүү катышып атышат. Таза жашоо, таза айыл деген девиз менен келип отурабыз. Эрте келген жазга даярдык көрүп, анын көркүнө көрк кошуу максатында Мады айылынын тургундары, аймактык мектеп окуучулары колдоруна айры кетмен алып, жапат ырмак талаада ташталган ар түрдүү таштандыларды жыйноо менен дарактарды сырдап жана арык казмай менен алектенүү өзүбүздүн жашообузга да оң таасирин тийгизет дешет. Биз ушу март айынан баштап эле ар суббота сайын биз ишембиликтерди өткөрүп атабыз. Бул эң биринчи бул тазалыкты өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүңдү сыйласаң, өзгөнү да сыйлайсың деген кеп бар. Ошон үчүн ар бир адам өзүн сыйласа, кийин айылда дагы бир айыл өнүксө, анын артынан Кыргызстандагы бүтүндөй өнүгүп кетет дагы, биринчи өлкөлөрдүн катарына да жетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир ар дайым өзүбүздө таза тыкан алып жүрсөк, айылга дагы өзүбүздүн чоң салымыбызды кошо алабыз. Жарлыкка ылайык жүргүзүлүп жаткан иштер келечек муундар үчүн да абдан пайдалуу болуп, тазалыкка үндөөдө. Жерлерде өтүп жаткан ишембиликтердин таасиринде ар бир жаран коомго салым кошооруна толук ишенип келебиз. Перизада Ташиева, Дарбан Алайчиев, Ош облусу.